Жағымды Маанай менен эфирдик сапарыбызды алдыга олайбыздагы экинчи сабатыбыздын алкагында дагы жандуу үн менен сиздерди жагымдуу Маанай тартуулаганга дапдайыр болуп, өзлөрү суп-сулуу татынакай болуп, таланттары ташкындап, алтын үндөрүн айтып, алтын шилекейлерин чачыратып сиздерге жакшы Маанай тартуулаганга келип калган биздин таланттуу ырчы айым эжекелерибиз келип калган экен. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Келе жаткан жаңы жылга Маанай жакшыбы? Жакшы. Суп-сулуу болуп, тиги жылтырап бардыгыбыз келип алыптырбыз. Эми жалпы элибиз менен учурашып алалык дагы, андан соң маегибизди баштайлык, кырыбызды баштайлык. Саламатсызбы? Бүгүн болсо жакшы Маанай менен көбүнчө ырлардан ырдайлык. Кайрадан эле айтылгыс, кайталангыс биздин маэстро жакшы сонун обондордон чертип, ыргактарды чертип коштоп турат. Андыктан эң биринчи эле көп сөзбөй өзүңүздөрдү тааныштырып, жакшы сөздөрдөн, каалоо тилектерден айтып, андан соң ырлардан улатсак болот. Мен Мүсүралиева Асыл. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келип калдык. Анан сиздерди көңүлтөр экрандан көрүп аткан жакындарга, туугандарга, тааныштарга, баардык коштоолорго салам деп койсок да болот, Үйдөгүлөргө, неберелериме, кыздарыма, жолдошума салам. Ай, баракелди. Кыргыз элиме салам. Баракелди. Кайсы ырды ырдап бересиз? Кайсы жагымдуу чыгарманы аткарып бересиз? Мүсүралиевдин Жашообуз болсун көктөмдөй деген ырын ырдап берейин. Баракелди. Канышбек агабыз коштоп берсе, сонун жарашкан. Колчоолор болсун. Үнүңүз таптаза, туптунук чыгат экен. Анысы кандай ушул убакытка чейин кантип үнгө кам көрүп жана сактап жүрсүз? Мен вокалда окугам кирпи. Ошон үчүн үнүм ушундай болду. Анан кандай кам көрөсүз үнүңүзгө? Жылуулап турам.
Муздак ичпеш керек. Муздак ичпейм, корком, муздак ичсем бүтүп калат иним. Кышында шарф менен чыгыш керек. Ооба. Жылуулап жүрөбүз. Жакшы. Ансыгандай андан ары улайлыктагы сизге сөз берелик. Кайсыл ырды ырдап бересиз? Саламдар болсо, жагымдуу сөздөр болсо, микрофон сизге. Мен Турдалиева Салкынай, Кемин районунун Ильич айылынан келдим. Анан биринчиден Пирамида каналынын жааматына чоң ыраазычылык билдирип кетелик. Ушу жалпы катышып отурган айымдардын атынан. Анан ушу биздин сөзүбүздү эки кылбай, бизди коштоп берип, бизди колдоп келип берип аткан Кубаныч Исыналиев агайыбызга чоң рахмат агай. Ар дайым ишиңизге ийгилик, ден соолукта жүрүңүз. Анан жалпы кыргыз элибизди, жалпы ушул жерде отурган айымдарды Пирамида жааматынын коллективин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Рахмат. Куттуктайм. Жаңы жыл жалаң жакшылыктарды алып келген жыл болсун. Анан ушу эфирден пайдаланып, мени тааныган ага туугандарга, бир туугандарга, кесиптештерге, айылдаштарга чоң салам. Сиздерди дагы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Бали. Анан ушу жалпыңыздарга менден ыр белек болсун. Анапия Райымбекованын Сыйлашалы деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот. Жалпы биздин көрөрмандарыбызга жакшы маанай сиздер үчүн. Колдун келсе жаман тилиги азайып, бир жугузбай көңүлдөрдү тазарып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жан дүйнөнү жашарып, сенден үмүт мен сүйлөп, жашайлычы жан дүйнөнү жашарып. Сүйө билип сүйдүрө да билүүгө, мезгил келет ар адамга тирүүгө, дал ошондо күйлөнүүдү өткөргө, эмне жетсин кадырлашып жүрүүгө, дал ошондо күйлөнүүдү өткөргө, эмне жетсин кадырлашып жүрүүгө. Аяйың сен да мени аяғым, мен жүрөйүм сен да мени таягым, сен сыйласаң менден деле кетпеспин, мен да сени ардактоого даярмын, сен сыйласаң менден деле кетпеспин, мен да сени ардактоого даярмын. Сыйлашалы гүл айлантып өмүрдү, жыргашалы кирдектейли көңүлдү, бир кезекте жер үстүнөн табышпай каларыбыз чындыгында төгүлдү, бир кезекте жер үстүнөн табышпай каларыбыз
Бали, кол чабуулар болсун. Бул ырлардын сөздөрүнүн мааниси да абдан сонун экен. Ырды угуп атканда бир ойлорго батып, ойлор канаттап кетет экен. Анысы кандай? Өзүңүзгө жаккан үчүн ырдайсызбы же бирөө сураган үчүн ырдайсызбы? Өзүмө жаккан үчүн. Жаккан үчүн, жан денеге жагат. Көбүнчө кандай ырларды ырдайсыз? Кайгылуу, муңдуу, шаңдуу? Көбүнчө немесине сөзүнө карайм да, ата энеге, жубайларга, бир туугандарга, балдарга арналган ырларды тандайм. Баракелди. Жакшы. Азыр болсо меймандар сиздерге келген СМС билдирүүлөрдү четтен окутуп жаңыртып коеюн. Ассаламу алейкум. Камчыбек агайдын канча баласы бар экен, Майлы Суу шаарына ысык салам деп мурдакы келген мейманыбызга жазган экен. Саламатсыздарбы? Пирамида телеканалы сиздерге ийгилик болсун. Кубанага коштоп келген ырчылар үнүңөргө береке. Айнура курбум. Салкын эже азаматсыздар ар дайым жаркылдап, ырдап, эфирдин көркү болуп жүрө бергиле. Эл таланттарды эфирге алып чыккан Кубаныч агай чоң рахмат. Бар болуңуз, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Восток айылынан Мислима деп жазган экен. Таанайсызбы? Рахмат. Бардыңыздарга салам айтып атат. Кутман таң, Пирамида телеканалынын жааматы жаңы жылыңыздар менен Ирлан байбичилерге ийгилик болсун, салам жолдогон Караколжадан деп жазган экен. Пирамида телеканалы таңкы тамаша көрсөтүүнү калтырбай көрүүгө аракет кылам. Алып баруучу мырзалар, Нурлан, Эрлан сиздерге өтө шаңдуу, жакшы алып барасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай жакшы маанайды жазбагыла. Жаңы жыл сиздерден үй бүлөңүздөргө жакшылык, ыйман, ырыскы алып келсин. Нурлан балам, аман болгула. Пирамиданын дайыма келүүчү сый коногу Кубаныч байке, сизге да жаңы жылдык жакшы маанай жеңем. Экөөңүздөр бакытка бөлөнүп жүрө бергиле, элибиздин батасын алып, көп жашаңыз, чыгармачылыгы ийгилик, жакшы тилегим барыңыздарга арнат. Каалоо тилегим менен Элмира жана эжең Бишкек шаарынан деп жазган экен. Рахмат. Баракелди. Чыгармаларды уланталык. Эжекебизден суранабыз, кандай ыр даярдап келдиңиз? Кайсыл жака салам жолдойбуз? Кутмандуу таңыңыздар менен деп ошо кыргыз журтчулугу менен учурашып кетем. Кыргыз элимди ошо келе жаткан жаңы жылыбыз менен куттуктап, ошо жүрөк жылуулук сезим деген ырды алып келдим. Баракеле. Мен Гүлсара Сейдалиева, Достук өнөр группасынын катышуучусумун. Ай, баракелди, жакшы. Жагымдуу чыгармалар биздин күйөрмандарга каалап коюңуздар. Vale. Thank you.
болсын. Анан айтып коетко, айымдар негизи башынан өткөн соң ушул ырларды тандап ырдайт дейт. Мындай ырлар баштан өттү беле же өткөн жокпу? Жөн эле жүрөккө жагат, Жөн эле Канчадан баштап ыр чыгармачылыкта жүрөсүз? Канча жылдан бери ушул кесипти аркалап келесиз? Мындан башка дагы кесибиңиз барбы же бир гана ыр жаатындасыздарбы? Мен балалык күндө эле ырчылыкка кызыкчумун. Ошо кароо сынактарга катышып жүрчүмүн. Анан бул кесипти эми жакын арада эле ошо достук үнү группасына катышып калып, ошондон бери катышып келатам. Ошо эми мен да ушундай шаңдуу ырларга басым жасайм. Ушул эфирден пайдаланып мен дагы ошо достук үнү группасына ыраазычылык билдирип, бардыгына ден соолук каалап, келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетмекмин. Ушул группага топко кириш эмне түрткү болду? Эми баягы кыял баары мындай жүрөгүңдө жүргөн кыялың баары жарк чыгыш керек экен да. Анан ошо өзүнүн убакыт сааты келди окшойт. Ошо ырга чыгармачылык баары тарта берет, өзүнө. Тарта берет экен да өзүнө. Анан ошо Кубаныч агайга ыраазычылык билдирем. Ошо ырдашың керек экен деп, ошо бизде ошо ырлардыоондору менен бизде таптап ошо эфирге алып чыгып атканына ыраазымын. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Баракелди, чаң рахмат. Жакшы чыгармалардан уланталык. Эфирибизди жакшы чыгармалар менен, жакшы ырлар менен уланталык. Анда эмесе, кийинки сөздү Айнура Кабатаева эжекеңизге беребиз. Мен ушул эле Бешкүнгөй, Аламидин районуна караштуу Бешкүнгөй айылынан келдим. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу Пирамида телеканалынын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Анда эмесе сиздерге Арзыбек Бедияров агайыбыздын Аядым деген ырын аткарып берейин. Баракелди, жакшы болот. Жалпы көрөрмандарыбызга жакшы маанай тартуулап эжекеңиздер.
Экинчи өрүңүздү колуңуз менен ырдап берет окшойсуз, анан. Буйрса. Андан ары келиңиздер жагымдуу чыгармалардан уланталыктагы жалпы меймандарыбызга, жалпы көрмандарыбызга жакшы чыгармалардан болсун. Эжекеңизден келиңиз. Бүгүнкү пирамида көрүүчүлөрүн түз эфирден көрүп аткан көрүүчүлөргө жана ошондой эле ушу пирамиданы алып барып аткан сиздерге Рахмат. кыргыз элиме, ага тууган, бир тууган үй бүлөмө Рахмат. ушу жаңы жылдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чың ден соолукта болушсун. Ошондой эле Кемин районунун салык инспекциясынын жамаатын куттуктайм жаңы жылы менен. Иштери ийгиликте болсун, өзүнүн коллективин иштери ийгиликте болсун. Кыргыз элиме токчулук, молчулук, ушул кыргыз элинден Кыргызстанга жакшынакай ажоо келип, элине тилектешмин. Баарына кыргыз элиме чың ден соолук, ушу бакубат турмушту каалаймын. Өзүм Кемин районунан келдим. Кылым көчү тобунун шайыр апаларына өзүм Кемин районунун салык инспекциясында иштеймин. Рахмат. Жакшы. Досматова Зина. Баракелди. Жалпыңыздарга салам болсун дагы, бир жакшы чыгарма болсун, келиңиздер. Курбулар. Жаркы курбуларга. Чалар болсын. Анан ырдап дагы, иштеп дагы жетишип атасызбы? Жетишип атам. Буйрса. Экөө бири-бирине тоскоолдук кылбайт. Тоскоолдук деле болбойт, эми баарын ойлоштуруп жасайбыз. Анысы кандай коллективдин арасынан сиз жок отуруштар, тойлор өтпөйт окшойт. Сиздин өрүңүздөр жок. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, рекламалык, жарнамалык тынууга барып келелик. Андан соң дагы жагымдуу музыкалык чыгарма болот. Андан соң кайрадан ушул алтындай адамдар менен жакшы маек куруп, андан аркы ырларын угуп, жакшы маанайда олтурасыз. Андыктан жарнамалык тынуудан соң жолугушабыз. Кайрадан эфирдеги сапарыбызды алдыга улайбыз. Албетте сиздердин келгенде СМС билдирүүңүздөрдү четинен окуп жаңыртканга аракет кылалык. Саламатсыздарбы? Пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик, андан кийинки куттуктоо асыл эжеге ишиңиз ийгиликтүү, өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чың болсун, ушинтип ырдап жүрө бериңиздер эжеке деп Кеминдин Кызыл Суу айылынан Бекин сиңдиңиз жазган экен. Баракелди.
Саламатсыздарбы, таңкы тамаша каналынын жамааты сиздерге келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Нурлан балам, сага да ишиңе ийгилик, анан ырчы айымдарга ден соолук. Үндөрү өчпөсүн. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Кубаныч мырзага дайыма кыздарды колдоп, коштоп, жап-жаш болуп жүрө берсин. Бишкек шаарынан Шакен Деркенбаева апаңар жазыптыр сизге. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы келе жаткан 22 декабрь туулган күнү менен Карачи айылынын тургуну кайным Жумакеримди Бишкектеги жээнибиз Таңдуру ууда келген туулган күндөрү менен куттуктайбыз. Узун өмүр Карачи айылынан байкеңер, жеңеңер, таятаңар, тайыныңар деп жазган экен. Жалпы меймандарга ысык салам болсун. Кайрадан дагы эле ырдап ардайым ушундай экрандан түшпөңүздөр деп жазган экен. 31 абонент менен бүткөн. Эфирдик сапарыбызды алдыга улайбыз дагы. Апабыз, эжекебиз жагымдуу чыгармалардан аткарсын деп суранып жаткан учурубуз. Андыктан келиңиз, кайсы ырды даярдап келдиңиз, каяктан келдиңиз, аты жөнүңүз? Саламатсыздар. Мен Жаңыл Урунканова, Бишкектен Достук күнү шайыр апаларын тобунан келдим. Өзүм Карамалды Орозо аттындагы корумду орто мектебин бүткөм Ысык-Көлдө. Баракелде. Кичинемден эле ошо мектепте окуп жүргөндө эле ыр жазып, ырдап 5-класстан баштап сахнадан түшпөгөн кыз болчумун. Азыр деле ошондойсуз. Ошол жашымдан ушул күнгө чейин эле ыр менен басып баратсам деле, отурсам деле, каякта жүрсөм ырдап жүрөм, жаным ушул. Дайыма ырды жактырат да. Ошол мектепте культ сектор болчумун, сахнадан түшпөгөн кыз болчумун. Анан эми тилекке каршы ошо журналистика окуусуна тапшырып, анан эми Аллахтын буйругу менен мен экономист болуп калыптырмын. Бирок баягы жан дүйнөмдө жаңыл ырчы, жазуучу ушундай. Ырды кантип жан дүйнөдөн алып салабыз, Ырды жан дүйнөдөн алыш мүмкүн да эмес. Мындай болуш мүмкүн эмес. Баракелде. Эми сизден жагымдуу чыгарма болсун. Рыспайдын Сагынуу деген ырына. Баракелде, сонун болот. Бул ырды ушул ырды канчалаган ырчыларга коштоп берип жүрөм, өзүңүз көрүп дегендей элдерден көрүп аткандар. Ушул ырды ушу чоң кыздан жаңылдан биринчи жолу уктум. Абдан жакшы ыр, унутулуп калган ыр, Рыспайды кадыркан. Анан биз бала кезде ушул ырды укчу элек, анан көптөбөр укпай калгам. Анан ушуну ырда эле, ушуну ырда деп даярдануу учурунда ушуну ырдайм деп, сонун ыр, ушуну ырда деп. Жакшы. Келиңиздер. Vale. Bildim,
сонун чыгарма болду. Буюрса дагы алда дагы көптөгөн ырларды жаздырып, клиптерди тарттырып, эми такыр экрандан түшпөңүз, сахнадан дагы экрандан да түшпөңүз. Эми карамагыбызда дагы убакыт бар. Бирден дагы ырдаганга жетишкенге аракет кылалык. Эми экинчи айлампаны баштайлыкпы? Асыл жардап койсун. Асыл эжекеңиз кайрадан жагымдуу чыгармаңыздардан аткарып кетсеңиз болот. Экинчи Сагындым туулган жер сен. Ай, баракелде, сонун. Алыста жүрүп бизди көрүп интернет аркылуу эфирден көрүп жаткан алыскы жүргөн биздин замандаштарга, жердештерибизге. Ебали! Колчалар болсын, жагымдуу чыгарма болду. Кийинки ырларды уланталык. Келиңиз кайрадан элесиз. Экинчи айлампада жагымдуу чыгарма болсун. Мен сөзү Эрмек Токтогуловго тиешелүү Обону Калыбек Тагайев агабыздын Назгүлүм деген ырын ырдап берейин. Сон болот. Келиңиз. Соль. Назгүлүм. Жагымдуу чыгарма, жалпы меймандардын атынан, жалпы күйөрман. Karanından
жаның сен жалғыз өзің билеп жаштық екен бұл тұрмыштың жырғалы. Ебалі, қол шағалар болсын, қандай сон лирикалық бір, келіңіздеріме сапарыңызды ұланталық, кейінгі шығарма болсын сізден, қайрадан екінші айлампаның кезегі. Мен Басынқалы Керімбаевтан керемет сүйүү деген. Баракелді, жақсы болады. Жалпы көрермандарыңызға. Ебалі, ол шаулар болсын, бұл жақтан СМС-терді дағы дарегіне жеткізе кетедік. Саламастар бай пирамида жаматына чоң салам. Салқына еже өніңізге береке ардайымден солықта жарқылдап жайнап біздің арамызда жүреріңіз деп бақы жана жикудан жазған екен. Рахмат. Саламастар бай, барыңыздарға құтмантан керіп келе жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Сіздерге чын денсаулық uzun өмір, бақуат жашайсыңыз, ичиңиздерге игілік бар болыңыздар. Салқына еже бар болыңыз, көп жашаңыз деп сезім жазған екен. Рахмат сезім. Арбаңыздар, ассаламу алейкум, құтман таңыздар менен, Ерлан Нұрлан келе жатқан жаңы жылыңыздар менен біз сіздерді жақсы көрөз. Мен чоң алайдан шығып жатам, менің ағамдың құттықтап қойғылачы Даровон Қорғон деп жазған екен. Саламастар бі, жобын айтып қойыңыздарчы, қандайсыздар? Так... Саламастар бі, келе жатқан жаңын жылдар менен, мама, жаным, біз сізді чексіз жақшы көрөз, қызыңыз Құндыз, неберелеріңіз Ерхан, Арслан, бар болың Сабакен деп жазған екен. Рахмат. Сіздікі оқшайды, баракелді. Көптеген СМС-тер келіп атат, азыр дарегіне жеткізгенге арекет қылауыз, бірнеше музыкадан соңы. Улан тауыз бі, еми қайрадан сұранауыз, сізден қомыздың оштосында жалпы Анда мен 6-шы күні кешінде деген ырды атқарып берейін. Сан болады, жақсы болады. Al
Ебали. Ашықпа дедің той болып, той болып. Андане алтын желігін кечінде, кечінде. Алтын желігін кечінде, кечінде. Ебали, қолшаулар болсын. Баракелді. Дағы қарамағызда уақыт бар, андықтан екінші айлампаны жиынтықтағанға әрекет қылалығы. Келіңіздер. Эме кейінке шығарма, ұрматты жекелеріңіздің атынан. Мен Гүмендер Абуловтың Сүйінженінде деген. Ай, баракелді, жақшы. Осы эфирден пайдаланып қуанбайтын, еш уақытта қарабаңыз. Егер экспертсындай оған жақпылдаған қыздар ілі болып жүре берсін. Қырчындай қыздар тұрғанда 40 жашқа шығып не қылам деген сөз бар ба, аңсығандай. Алтындай қыздар тұрғанда 60 маға кепті екен. Баракелді, аңсығандай. Келіңіз, жағымды шығармалардан сізден көтелік. Мен дағы ұшы қыздарға ыраазычылык білгізіп қойын. Сіздердің шақыруыңыздар менен келіп отыр, албетте. Шүйтіп ойнап бересіз бе деп арасынан достық үйіні тобындағы қыздарда қошылып қалған екен. Бұлар болса мен жетектеп жүрген, көркем жетекшілік қылып жүрген Роза Иманалина жетектейік бұл топты. Учурдан пайдаланып достық үйін тобына мен де салам жолдап қойын. Анан бұл екі қызды болып бұрда еметім, ұрдашып жүресіз. Бұл қыздар менде де баяғы жолы қалған жылдар болған. Анан мені баяғы танығандығы үшін шақырып, қоштап беріңіз деп шақырып қашты. Анан бұларға да разышылық білісіп қойын. Сіздердің эфиріңіздерге дағы шүндік жақшынақай ұршылар менен көпірі болып, мені бұларға қоштап, бұларды маға қоштап, өзіңер эфирге танытып атқаныңыздарға рахмат. Мен да Кемін районынан келген Зина қарындашым бірді береді. Жақшы болады.
Баракелди. Кол чабуулар болсун. Дагы бир чыгармага жетишебизби? Азыр жетишсек жакшы бир чыгарма ушун менен жыйынтыктайлык. Акыркы айлампанын ыргылсын. Келиңиз. Сизден бир жагымдуу чыгарма болсун, ошон менен буйрса. Арзек Бекеровдун Тарыным сага булдыр эт деген ыргыны. Баракелди, келиңиz, жакшы болот. Турмушубузда таарынбайлы. Турмушубузда таарынбайлы. Келиңиz.